Ташкентте өткөн мамлекеттик чегара маселеси боюнча биргелешкен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында кыргыз-өзбек чегарасындагы бардык маселелер толугу менен чечилген деген УКМК төрагасы Камчыбек Таршиев Алабука жана Аксы райондорунун тургундары менен жолугушууда билдирди. 1 гектардай жерден башка Кыргызстандын эгерде мына протоколго баары колду койдук, ушу протокол иштеп аягына чыга турган болсо, Кудай кааласа, бардык Өзбек Кыргызстан чегаралары такталып бүттү. Эми мындан ары такталбаган чегара, такталбаган жер, спорный жер, андай-мындай деген түшүнүк болбойт. Мындан ары бул Кыргызстандын жери, бул Өзбекстандын жери. Бул чегара деген гана түшүнүктөр болот. УКМК төрагасы маалымат берип жатып, Жалал-Абад жана Наманган облустары чектешкен жердеги Гавасай тилкеси тууралуу төмөндөгүлөргө токтолду. Райисполком, облисполком, анан Совет министрлиги баары чечимдер чыгарып өткүзүп берген экен. Өткүзүп бергенде мына участокты өткүзүп берген. Мына карагыла, мына участок, мына кызыл менен көрдүңөрбү, мына. Мына ушул участок өткүзүп берилген. Эми ушул участок 19200 деп атат. Фактически 15000 болуп атыптыр. Ушундан эми биз кайра 8000ди кайтарып алып атабыз. Компроматтын эсебине, компроматтагы баягы аткарылган шарттардын эсебине. Ал кандай болушу мүмкүн? Булар айтып атат. Мына 8000'di bir yerden bölüp koyabız, mına 8000 деп атат. Же мына жерден бөлүп коебуз 8000 деп атат. Биз айтабыз, жок, андай болбойт. Себеби мына Гавасайлык тууганда угуп алат. Себеби бу жерде биздин айылдарыбыз жайгашкан, мына. Айылдарыбыз жайгашкан. Ушул айылдарыбызга бул жайык болуш керек. Биз примерно эми бул болжолду айтып коёюн да. Ушундай көрсөткөндө эртең ызычы болуп жүрмөгүлөр. Жергиликтүү тургундар чегара боюнча маселе жараткан суроолорду узатты. Көшенин айлыктардын келе турган жол бар да. Буну биздин бир Адылбек деген өкмөтүбүз болгон убакта канчанчы экен эсиме чыгып калды, же 10-чы же 11-чи жылдар экен кичи жол баштап сүрүп токтогон. Эгерде ошол жол салынып калса, бизге перевал жок, элдин турмуш тиричилиги оңолот эле. Биз мисалы азыр Алакага келе турган болсок, кеминде 3 саат, же болбосо андан ашык. Азыркы учурда Başta 3,5 saatte gerektiğimiz. Sebebi bu ortak yolu murunkudan da жаман болуп кетти. Ошол жактарын караштырсаңыз. Бүгүнкү күндө карта боюнча силердин жериңер каерде экенин билесиңер, э? О, айтпай эле коеюн аны. О. Көкташта эмес, Гавасайда эмес, башкача. И башка жерде. Макулбу? Ошо айтпай эле коеюн. Кудай кааласа биз описание тарткандан кийин карталар өзгөрөт. Ошончо бай айтып атпайм, карталар өзгөрөт. Карталар өзгөргөндө сиз айткандай элдин каалоосу менен эл каалаган атка коюп алсаңыздар болот. Анын эч маселеси жок. Мурда ошол сууду тоскон учурда өзүңүз билген мына Чаткалдын жолунан сай өрдөп мына Кадырлатып жакшы билет элдин жерин басып калчу. Ушул сууду эми бир өлчөм менен тосулабы? Өзүбүз карайбыз. Ал эми өзүбүздүкүлөр эгерде баягы тосуп коюп үйгө суу киргизип жүрсө, анда ошолорду өзүбүз наказ этебиз. Андай болбойт. Андай болбойт. Андай болушу мүмкүн эмес. Ушул суу бир өлчөмдө тосулабы деген. Туура тосулат. Себеби өзүбүздүн колубузда азыр, өзүбүз тособуз. Бул иш аталган аймактагы аксакалдар тарабынан алкоого алынып, Камчыбек Таршиевке ак батасын беришти. Мындан сырткары Аксы районунун эли Камчыбек Таршиевке Кыргыз Республикасынын баатыры деген наам берүү боюнча кол топтоп жатканын кошумчалашты. Камчыбек Кыдыршаевич, биздин райондо азыр ушул сизге ушу татыктуу адам катары, мамлекеттик наамга татыктуу адам катары сизге ушу Кыргыз Республиканын эл баатыры деген наам беребиз деп эл кол чогултуп атат. Анан мен ойлойм, Алауканын эл дагы, башка элдер дагы мен колдойт деп ишенемин, барыңарды чакырып кетем туугандар. Анан эми алыктуу иштериңиз үчүн ыраазычылык билдирет. Айрыкча Уңгар тоонун кайтарып бергениңиз үчүн стратегиялык тоон. Рахмат. Алемна сиздин мына наам берүү боюнча айтып коёюн, урматтуу өзүм, урматтуу туугандар. Бул боюнча акциялык айтып коёюн, эми көп жерлерде айтылып келатат, башка жерлерде дагы айтып атышат. Мен азыр бул наамга азырынча татыктуу эмесмин. Мен дагы иштешим керек, аракет кылышым керек. Азыр наам берип койсоңор иштебей коюшум мүмкүн. Андан соң УКМК төрагасы Аксы районунун Уңгар тоонун жанында жайгашкан Мамай айылынын тургундары менен жолугуп, Уңгар тоо толугу менен Кыргызстанга өткөндүгүн билдирди. Анан Уңгар тоо ушул маселелери чечилди. Так. Уңгар тоо силерге караштуу мына Аксы районуна ушул Уңгар тоонун түбүндө турасыздар. Куту тообуздун. Ушул жер Уңгар тоо кандай болгон? Уңгар тоо мындай келтүрлүү Уңгар тоого булар мындай жабышып туруп, бир 35 гектар жер. Кайра уланып кете бергенде билесиздер.
ошол уңгартуу толугу менен азыр кыргыз тарапка жазылды. Эми мындан ары уңгартуу Кудай буйрса толук биздин тобубуз болуп эсептелип калды. Тургундар чегара маселеси боюнча суроолорун беришип, УКМКнын төрагасы тарабынан жооптор берилди. Тургундардын дагы бир мүдөөсү өткөрмө бекеттердин ачылуусу дешет мындагылар. Өзбекстанга барыш үчүн Казанга ар бир адам 400 сом, 500 сом акча төлөп барат. Кайтса кайта эле 400-500 сомдон келет ар бир адам. Ушуну ачып берсеңиз, ачып берсеңиз бул ачылат деген али бир ачкан жер жок да, өтө жакын элге жакшы болмок да. Айткан нерсеңердин баары ишке ачылсын бүт бардыгы. Чечилсин. Жанагындай чегара маселеде жаңжал болбосун. Кигизе окшойсуң, ошого чыкпаса болбойт. Түшүнүп калдым. Тынч болуң. Кудай колдонун силерди. Биздин тилек ушул. Баарыбызга ушу сизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Эки күндүк сүйлөшүүдөн кийин Кыргызстанга 8000 гектар жер жазылган. Эске салсак, жакында эле Камчыбек Таршиев баштаган өкмөттүк делегация Өзбекстанга барып, кыргыз-өзбек мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, тараптар протоколго кол коюшкан. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.